Мен аты жөнүм Бакыт Өмүрбаева, Ормонхан долбоорунун төрөймү болом. Биз бүгүн Кочкорго келдик. Эң негизи айта турганым, Кочкор мен туулган жерим. Мен Комсомол айылында жашаганмын. Ошол жерде балалык күндөрүм өткөн. Анан биз 30 жылдан бери Чүй облусунда, анан Ысык көлдө айыл чарба менен алектенип келатабыз. Эми буюрса бүгүн Кочкорго жаңы өсүмдүктүн өстүрүшүн бияка алып келдик. Жаңы методикасын, жаңы технологияларын. Эң башталышы Чүйдө, Ысык көлдө башталды. Анан биздин ЭКТР деген долбоорубуз бар. Бул эл аралык долбоору. Кыргызстан, Чехия, Улуу Британия 3 мамлекет кирет. Анан биз ошол Чехия менен Улуу Британия менен тааныштырганыбыз эмнеге? Алар айтты, биз Кыргызстанга аябай кызыгып атабыз. Биз келебиз. Биз жаңы тажрыйба көрсөтөбүз, жаңы технология киргизебиз. Анан 3 жыл мурун Кыргызстанга келип инвестиция менен келишти. Анан Чүй облусунда ушу 3 жылдан бери ЭКТР деген долбоор иштеп атат. Эми быйыл Кочкордо баштадык буюрса. Бүгүн болсо мына биринчи түшүм чогултуп баштадык. Ормонхан долбоору узак болот. Анан биз ойлоп атабыз, баары буюрса жакшы болсо, Ормонхан долбоору жаңы жумуш орун түзөт, жаңы технология киргизет, экспортко жол ачат. Анан эң негизги суу тартылыш. Биз болсо капельный орошение киргизсек, суу маселеси чечилет. Анан биздин кичинекей тарыхыбыз бар. Эң биринчи баштаганда биздин мындай биринчи киши болгон, Кочкорду тоскон Жолдош Байке болчу. Жолдош Байке бизди ошунчалык аябай жакшы тосуп алып, анан айтты: балдарыбыз, мен силерге ишенем, бизди колдоду. Анан ошол Жолдош Байкенин аркылуу биз ошол жумушту баштадык. Анан бүгүн көрүп атасызды, биринчи түшүмүбүз мына талаада бар. Бүгүн балдарыбыз чогултуп баштады. Анан ошо биринчи түшүмүбүздү биз буюрса Казакстанга жөнөтөбүз. Эртең кечинде машина чыкса, түз эле Казакстанга кетет. Ошо жыйынтыгыбыз жакшы. Эми 5 жылдын ичинде көп ата турган көп нерселерибиз бар, көп жумуштарыбыз бар. Ошонун баарын аткарсак, жакшы жыйынтыкка келебиз. Бул 2 гектар жерде, ушул жерден канча тонна эме алынат? Аны болсо Жолдош Байкени сурасам жакшы болот эле. Жолдош Байке. Сурадым.